Eğirçişki karkılatay kuş bololu, eğsegen asloygon kuş bololu, bilgin ırtımattın balgıladı, biribizge kut bololu. Üydün doğduğu ırıskı, üydün vakit kut konsun, eliniz yaşatırıştıkta, canı çılmaydan kut bolsun. Albanızlar ardaktı, ayımlar cana mırzalar. Kutmandı günümüz örmelen. Oşetip Kırgız Respublikasının Ulutluk Tum geziti, Kırgız Tuğsu gezetinin Cıl mıhtıların sıylo azemine hoş gelipsizler. Kırgız Tuğsu gezetinin tarihı bol Kırgız basma sözlerinin tarihi. Kılımga jakın tete ömür sürgün şol Kırgız Tuğsu gezetinin sıyrığın alı bol ar bir adamdın zor sıymığı. Ova sıylo azemine parlamentteki mıhtılardan baş bulup de ayın cerkesinde ayımdı götürüldü. Memleketimizden Türkler içinden başlap ölüm işleyeceğin zor zalim boşkon mıhtılar gelip oturan adrese geçeceğimizde hoş gelinizler demek gibi. Ardaklı ayımlar canamırsalar, ardaklı mıhtılar gecemizde açıp verişkin sözlü Kırgız Tuğsu gezetinin başka redaktörü Tınali Mırzakat Beşkempirovich'e kol şavlarını sunarız. Биыл дагы мынакей жыл жыйынтыкта отурабыз. Бул жыл жыйынтыктарында сиздерге өзгөчө биздин Кыргызстандын бар буын куштарынан келген өкүлдөрүбүзгө айтарым, бул жолу бизде баягы Жогорку Кеңештин депутаттарын да чакырып, булар эл өкүлү, элге жакын болот. Ушул отургандардын көпчүлүгү ушул депутаттардын электораты деп чакырып отурабыз. Биздин ушул чакырыкка жооп кылып койгон парламент депутаттарына дагы чоң алкыш айтабыз. Азыр эми иш чарабызды баштаарда биринчи ушул парламент депутаттарына мен өзүм гезиттин жетекчиси катары сыйлык тапшырып, андан кийин ушул биздин эл өкүлдөрүнө ушул региондордон келген биздин мыктыларыбызга, биздин алдыңкы адамдарыбызга сыйлыкты өз колу менен тапшырып коет деп ишенебиз, ишеним көрсөтөбүз. Сиздер үчүн дагы ушул эл өкүлдөрүнүн колунан сыйлык алган чоң сыйлык деп эсептейбиз. Yaşlı bizde
гезиттин келечеги кең болсун, жолу шыдыр болсун, иштеген кишилердин ден соолуктары чың болсун, дайыма жакшылык болуп турсун. Азыркы биздин стадияларда эки мамлекеттин арасында ошо информация таратып, Кытай элинде Кыргызстанга тааныштырып, Кыргызстанда Кытай элинге тааныштырып, ошо 4 жылдан бери биз жакшы мамилетине келе жаткан. Энди силерге жаңы жыл менен шын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыз Досу гезитине терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Өркүндөп өсө бериңиздер. Ушул келе жаткан жаңы жылыбыз ийгиликтин жылы болсун, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ар дайым ден соолукта бололу. Негизи жылдын мыктылары номинацияга катышып атканыма чынында мен ишенбей турам. Кыргыз Досу басма үйү, Кыргыз Досунда иштеген жалпы жамааттын бүгүнкү кылган иши төө көтөргүс эмгек экенин мойнубузга алабыз. Андан тышкары Кыргыз Досу гезитин жалпы 100 жылдык бир жакында маареке оюштурат экен. Ошол 100 жылдык аралыкта кандай элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн кылган кызматы болгон болсо, бардыгын эл билет, тарых билет. Андыктан ошо Кыргыз Досу гезити жана анын жамааты элибиз үчүн кылып аткан иштери албетте бул мындай сөз менен, бир сөз менен айтып бүткүс эмес. Биз терең ыраазычылык билдиребиз жана дагы деле мындай бир ишенбегендей бир окуялар болот да, жакшы түш көрүп аткандай. Кандай болсо дагы ушуга себеп болгон Кыргыз Досу гезитинин жамаатына рахмат. Бүгүнкү ушул жылдын мыктыларын аныктап, жакшы иш-чараны уюштуруп берген Кыргыздуу газетасына, жалпы эмгек жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Иштеринде ийгилик болуп, ушундай ар дайым Кыргызстандын булуң бурчундагы атуулдарды, инсандарды, жеке ишкерлердин баарын башын бириктирип жүрө бериңиздер. Жылдын мыктыларын аныктап, сиздерге чоң рахмат. Кыргыз Досу газетасы мына Кыргызстан боюнча эң алдыңкы газета дейм. Ошого бизде мына бүгүнкү күнгө чоң иш-чарага чакырылып,
ушундай биздин эмгегибизди баалап дипломдорду грамоталарды алып атабыз. Ушу Кыргыз туусу газетасына дагы иштерине ийгилик болсун. Биздин Кыргызымдын эң жакшы газетасы бул. Ушу биз бүгүнкү иш-чарабыз аябай жакшы көңүлдүү өтүп жатат. Дорогие кыргызстанцы, дорогие читатели Кыргыз ТУСУ, я от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю благополучия, счастья, мира в нашей стране и, конечно же, процветания. Пусть в каждый дом приходят добрые люди, искренние, настоящие, и приносят только самые хорошие и благие вести. От всего сердца Юлия Рудская. Жаны жылыңыздар менен куттуктайм.